Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, өнөрлүү кыргыз элин ыр менен баккандардын бири, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, тармал чач менен айырмаланган ырчы Ырыскелди Осмонкулов тууралуу болмокчу. Жаш кездерде хынак сүйүү жок экен, 30 жашты уламаркы. Сиз үчүн оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Өз мезгилинде эмгектенип чыгармачылыкты терең баалаган адамдарды эстеп турбаса унутулуп калат деген таланттуу инсан менен маек. Туулган күн мен үчүн. Жыл өткөн сайын көз караш өзгөрөт экен. Окшош өткөн туулган күндөн да тажап кеттим. Бир күнү Нурдин деген досум чыгармачыл адамдарды топтоп бильярд боюнча турнир өткөрөйлүбү деп калды. Ошондон бери салттуулап турнир өткөрүп келе жатканыбызга быйыл 11 жылдын жүзү болуптур. Бул ыкма мага жакты. Көптөн бери көрүшпөй жүргөн достордун, алыстап кеткен туугандардын, жолукпай жүргөн чыгармачыл адамдардын башы биригет экен дегендей. Жашым өтүп баратат деп кейбейм. Сүйгөн музыкамдын, жаркылдаган үй бүлөм, жакындарым, туугандарымдын курчоосундамын. Менимче ар бир адам сүйгөн кесибин тапканда гана жашы тууралуу ойлобой, тескерисинче майын чыгара иштеп калайын деп тырышса керек. Тост айтып жатса мас болуп уктап калып. 2003-жылы Андрей Энгельман деген кыргыз жараны таланттуу сүрөтчү туулган күнүмдө бир тасмасын белекке берген. Жыл сайын ошону көрүп терең философиялык ойго сүңгүйм. Каалоо тилектин да мазмунуна өтө терең маани берем. Үйгө барып кечке ойлоном. 2012-жылы баягы видеофильмди көрүп, ар ким келип каалоо тилеген айтып жатса, бир куюмдан ичип жатып мас болуп диванга жатып калыптырмын. Кийин досторум видеого тартып алып шылдыңдап жүрдү. Айтор башыбыздан далай кызыктар өтүп. Асанкалы Керимбаев тер төгүп ырдаганда таң калгам. Чыгармачылыкка болгон көз карашым абдан терең. Жан дүйнөмө жаккан ырды табуу оңой эмес. Өзгөчө элдин кулагына сиңген ырларды жаңыртуу бул абдан жоопкерчиликтүү иш. 2006-жылы атактуу обончу Асанкалы Керимбаев агабыздын Сулууга аттуу чыгармасын ырдап калам деген ой эч убакта келген эмес. Илгери 6-классымда агамдын үлпөт тоюнда Асанкалы агай ушул ырды ырдаган. Элестетиңиз, 3-сентябрь күнү ысык, костюм шымчан келип, берле бир ырдаганда адам баласы ушинтип да ырдайбы деп таң калгам. Ошол ырдын жакында эле клибин тарттык. Анан Аваз Чикеевдин Ойлойсуңбу, Абдыкерим Ахметовдун Рыспайдын арманы деген ырын ырдап клибин жараттым. Буйруса быйыл концерт берейин деген оюм бар. Чыгармачылыктын чеги жок. Ушул чөйрө менен гана алпурушуп келе жатам. Учурдагы кыргыз эстрадасы тууралуу. Азыркы клиптерди үлпөт тоюна тарткан сүйүү окуясындай эле элестетем. Кооз жерлерде, жалтырак кийимдерде, укмуш машинелерди тартканга аракет кылышат. Ар бир ырдын мазмунун чагылдыруу керек деп ойлойм. Таланттар абдан көп, чыгармаларын угуп жүрөбүз, бирок жаш ырчыларга билим керек. Музыкалык билим бул чыгармачылыкты кеңейтет, билим менен адам өсөт. Ырдын текстин жакшылап тандап, обонун издеп ыры менен айкалыштырганда гана мыкты чыгармалар жаралат. Керек болсо бир чыгарманын аркасы менен адамдын оюн өзгөртүп койсо болот. Жеңил ырлар менен кыргыз эстрадасынын деңгээлин көтөрүү кыйын. Түшүнөм, артисттер той менен жан багып жатышат. Концерт койсо эмгек акталбайт, бирок тойдо деле мазмундуу ырларды ырдаса эмнеге болбосун. Үй бүлө тууралуу. Балдарымдын улуусу 31, кызым Айсулуу 29, Айзана 20 жашта. Турмуш куруп, бала чакалуу болушкан. Кудагыйлар жакшы адамдар, көңүлүм тынч. Өзүм 5 жылдан бери улуттук консерваторияда мугалим болуп иштейм. Келинчегим Куурчак театрында эмгектенет. Кичүү балдарым Айбар 8 жашта болсо, кызым Мыскал 7 жашта. Таланттуу адам болсун деп Мыскал Өмүрканованын атынан койгом. Бизде жуманын 5 күнү бала бакчага, жумушка бармай деп отуруп окшош өтсө, эс алуу күндөрү тоого барып, шаарга чыгууга аракет кылабыз. 1990-жылдары турмуш шартка байланыштуу улуу балдарымды чыгармачылыкка аралаштыра албай калдым. Буйруса кичүүлөрүн музыка чөйрөсүнө тартайын деген ниетим бар. 9 май атамдын туулган күнү.
Ал киши 90го чыгып кайтыш болгон. Жыл сайын бул күнү атамдын үйүнө, тагыраагы мен жашаган үйдө туугандар чогулуп, жакшы күндөрдү эстеп майрамдайбыз. Германия меники эмес экен. Вера эжем көп жылдан бери Германиядагы филармониялык оркестрде иштейт. Мен бул жака келбей эле музыкаңды жаратып жүрө бер, ошол сенин дүнүйөң деп айтам. 2 жолу ал жака барып концертке катышып келгем. Биздин музыканын түзүлүшү Европаныкына окшош болгондуктан абдан жакшы кабыл алышты. Эндер аттуу музыкант биздин чыгарма тууралуу бир башкача сезимде калат экенсиң. Ошол эле учурда биздин музыкаларга үндөш деп айткан. Германияда 20 күн жүрүп абдан кысылып кеттим. Эчем дагы сезип жатты окшойт. Акырында кыйналып кеттим. Качан кетебиз дедим. Мен үчүн эс алып, же иш сапар менен эле барган оң экен. Туугандарың, үй бүлөң, туулган жериң бул жакта турганда жашап калуу тууралуу ойлонгон да жокмун. Болбосо жакшы мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ары таланттуу, ары атактуу, эл көзүндөгү адамдардын чыгармачылыгынан тышкары жашоосу, мүнөзү, кылган иши көрөрмандарына абдан эле кызык эмеспи? Бул жолу өз көрөрмандарына Ырыскелди Осмонкулов сыр куржунун ачмакчы. Эжем шыпыргы менен сабап. Бишкектин четинде жайгашкан Мыкан деген айылда менин бала курагым өттү. 11 туугандын эң кичүүсүмүн. Ата-энем бир туугандарым менен Кызылчада иштеп, жылан, бакалар чардаган көлмөлөргө төшөп, жаа атып, чүк ойноп жүрүп эле чоңойгом. Ал куракты эстегенде кең талаада кубалашып ойногон күндөрүм ай деп ичим эзиле түшөт. Ал убакта эмне, жоопкерчилик деген жок, баары даяр болгон маселең эле оюнда. Анан мектепте окуп калдым. Чынын айтсам, мектепте орто эле окугам. Кээде көңүл келсе 5 алып, көңүл келбесе 2 алып дегендей. Эркелигим болсо керек. 2 класска көчкөнүмдө Анара деген эжем талантың бар, сен музыкант болушуң керек деп барбайм деп ыйлаган Макарабай Фрунзедеги Абдыраев атындагы музыкалык мектепке алып келди. Чынын айтыш керек, ыйлатып, шыпыргы менен сабап алып келген. Сынакты 4кө тапшырып окуп калдым. Чыгармачылыктын казанына жашымдан түшүп, ошол күндөн тартып эмгектенип келем. Ал мектептин хорунда ырдап жүрдүм. Бир аз эс тарткандан баштап аракет деген вокалдык инструменталдык ансамбльде ырдап калдым. Гүлнара Тойгонбаева, Светлана Назаренко, Жылдыз Осмоналиева, Актан Исабаев менен чогуу Рафаэл Сарлыковдон билим алдык. Мектептин тегерегинде жашаган шаардык балдар менен кээде мушташа кетерлик. Ойлосом албакта чыныгы мушташ болчу экен. Жылаңач кол менен эле дегендей. Азыркылардан коркосуң, катуу айтып койсоң эле бычак же тапанча көтөрө чуркашат эмеспи? Заманга ылайык. Ал убакта дискотекаларга көп барчубуз. Эч кандай чыры жок эле бийлеп эс алып келчүбүз. Акча жок болуп калса, түнкүсүн атамдын чөнтөгүнөн 5 сом алып кетип калчумун. Кээде билбей калса, кээде билип, 10 баласынын кимисинен көрөрүн билбей калар эле. Таланттуу бир туугандар. Атамда аккордеон менен жакшы ырдачу деп туугандары айтып калышат. Мен өзүм анын ойногонун көргөн жокмун. Себеби 1941-жылы улуу атамекендик согушка кетип, ал жактан башынан катуу жаракат менен кайтып келип, ошондон кийин аккордеонду колуна алган эмес. Атам 90 жашында дүйнөдөн кайтты. Апам мыкты кошокчу болчу. Ананда тамаша көйлүк, төкмөлүк жайы бар эле. Өмүр бою колхоздун талаа иштеринде иштеп, 10 баланы татыктуу тарбиялап, 76 жашында жарык дүйнө менен кош айтышты. Ал эми бир туугандарымдын дээрлик баардыгы эле музыка жаатындагы таланттуу адамдар. Ыраматылык Анара, Кымбат, Тыным деген эжелеримди аябай жакшы ырдашчу. Агаларымдын экөө тең ырдашат. Ал эми Алмажан деген эжем Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында иштеп жүрүп пенсияга чыкты. Менден улуу Вера деген эжем Германиянын Берлин шаарында чоң бир оркестрде скрипачы болуп иштейт, композитор. Сахнанын баркы кеткенине ичим ачышат. Мектеп курактан өткөндө Куренкеев атындагы музыкалык училищеге тапшырдым. 1992-жылы Инсан тобунда ырдап калдым. Биздин Ала тоонун кыздары деген ыры менен чыкканбыз. 1996-жылы Айбаратат ыры менен жеке чыгармачылыкка киришкем. Окуумдан тышкары ресторанда музыкант болуп иштечүмүн. Билинбей эле ал жакта 8 жыл иштептирмин. Муну менен чыгармачылыгыма тажрыйба топтодум десем болот. Ал кезде бизге сахна деген эң бир ыйык нерселердин бири эле. Мыскал Өмүрканова, Болот Миңжилкыев, Асанкан Жумакматов сыяктуу залкар адамдардын таман астындагы сахнадан сүрдөп турар элек. Ырдап калсак өзүбүздү дүйнөдөгү эң бир бактылуу адам катары сезчүбүз. Азыр сахнанын баркы кетип калганына ичим ачышат. Кудайга шүгүр, азыркы күнгө чейин ырдап, элдин колдоосу менен чыгармачылыкта жашап келем. Бир нече эл аралык сынактарда Кыргыздын желегин желбирете алдым. 2003-жылы эмгек сиңирген артист наамына татыдым.
Бүгүнкү каарманыбыз тууралуу. Толугу аты жөнү Осмонкулов Ырыскелди Каниметович. Туулган жылы 1968 жылдын 28 январы. Абдан ишенчээк. Ачуусу тез келет, бирок кектемеyi жок. Кичи уулунун атын коердо бир ай ысым таппай, анан жеңи жоктун чыгармасынан алып Айбар деп атаган. Багбанчылыкка кызыгат, бирок азырынча ага убактысы жок. Талаа гүлдөрүнүн жытын жакшы көрөт. Архитектура жана режиссура жаатында да таланты бар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кайталап окуудан тажабайт. Эң бактылуу күндөрү балдары жарык дүйнөгө келген күндөр. Эң кайгылуу күндөрү ата-энесин жана бир туугандарын жоготкон күндөр. Жогорудагы берүүбүз Супер KYRGYZ, Спутник KYRGYZ, Википедия сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться баскычын басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрүбүздү биринчилерден болуп көрө аласыз. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. KYRGYZ Time каналы Элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.